Жүкүн Жумалиева жалгыз бой эне. Жолдошу 2007-жылы каза болуп, каралашар кишиси жок эне балдары менен калган. 2 баласы бар. Туң уулу үйлөнүп, өз турмушу менен алек. Ал эми кичи уулу 1-топтогу майып, мындан улам туруктуу ишке орношо албайт. Эки миң жети каза болгон күйөөм. Кайненем үйдү алып ушундан кеткем, үйдөн көчүп. Үйдө азыр эң кичүү баласына жастырып койду. Ошодон алардан жардам башы беришпейт. Ошо менен 2007 чыгып кеткем, ошо күйөөм өлүп, неметкенен чыгып кеткем. Ошондон квартиралап келатам. Ага чейин пенсиясы аз болчу, аябай кыйналдым. Оору эмен өткөрдүм да, ошо аябай кыйналып. Айыл өкмөттөн жардам жок да. Жер беришкен, эми жер сот менен бүтүп, жаңы бүттү. Аны алга сала албай жатам эчтек. Жер турат. Эчтекем жок, сала албай жатам. Азыр пенсиясын мункун көтөрүшпөдү, ошо пенсия менен ошо алып келем. Пенсиядан пенсияга жеткенде алып келем. Каарманыбыздын туруктуу турак жайы жок. 16 жылдан бери батирлеп күн кечирип, заманасы куурулуп келет. 1 айдан бери бул үйдүн ээси кайрымдуулук кылып жашап турууга уруксат берген. Учурда бул эскилиги жеткен тамдын бир бөлмөсүндө убактылуу баш калкалап жатат. Үйдүн коңшу бөлмөсүндө эле бул жактын ишкерлери жашайт. Аларда Жүкүн Жумалиевага ар тараптан каралашууга аракет кылышат. Биз эми колубуздан келсе айлык алганда тыйын жагынан жардам берип турабыз. Колубуздан эмне келсе. Тамак аш жагынан жардам беребиз, акчалай жардам беребиз. Иштеген балдар бар, уюшуп акча тайын берип турабыз. Баласына дагы жардам берип каралашабыз. Баласы деле чоң экен, аны көтөрө албайт. Өзү көтөрүп күн чыкканда тышка келеске отургузабыз, жардам беребиз колубуздан келишинде. Менден башка балдар деле жардам берип турушат. Улгайганда майып балам менен көчөдө калбай, туруктуу үй жайым болсо дегенине ыйык орозо айында кайрымдуу элден жардам сурайт. Эми ошо балам экөөбүз кыйналып жүрөм. Ошо жардам сурайт элем. Кайрымдуу жагынан жардам берип коюңуздар суранам. Мекендешибиз Жүкүн Жумалиеванын тагдырына кайдыгер карабаган жарандар төмөнкү реквизиттерге каражат которуп, кол сунса болот. Кайрымдуулук дүйнөнү сактайт. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.